Biz joluktuk milyondordun arasынан, harap sezim tazasынан, başkacasın bardığından. Адам баласының жашоосундагы эң негизги миссияларынын бири Канат мырза. Бул албетте өзүнүн түгөйүн таап, баш кошуп, бала чакалуу болуп, балдарды тарбиялоо болуп эсептелинет. Ооба, акыркы убактада Кыргызстанда бойдоктордун саны көп болуп жаткандыктан Биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте Биз жолуктук долбоору бири-бирин үйлөнтүп, ушу Кыргызстанда көп үй бүлө көбөйсүн деген аракетин кылып жаткан убагы го бүгүн. Ооба, мына ушундай аруу ниет, таза тилектер менен биргеликте коштолгон Биз жолуктук долбоорунун дагы бир жап-жаңы чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Бакыт издеп калбай анын изинен Биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ушундай эле бүгүнкү программабызды шаңдуу баштап отурабыз. Анткени бизде өзгөчө живой, профессионалдуу биздин музыкант мырзабыз Эрлан Тогузбаев. Кол чаап коелу. Бүгүнкү шаңдуу сонун маанайда баштаганыбыздын дагы бир себеби бар. Ал себеп болсо, анткени бүгүн бизге 4 талапкер келет. Бекмамбет мага келет деп сүйүнүп атат, Бекмамбет менен айтууганга келбейт, анткени экөөнүн достук чайы уланып жаткан убагы калганыңыздарга келиши мүмкүн, сүйүнүп туруңуздар ичиңиздерден. Неге талапкер келет дегенде мынчалык сүйүнүшөт мен билбейм, анткени көп эле уже мындай турмушка чыгып, үйлөнгүсү келип калган экен, билгизип койду окшойт, Ооба, албетте сонун жаңылыктардын бири катышуучулар үчүн дагы, бирок ал төртөө ким болду экен, алдыдагы минутларда сиздер менен биргеликте чыгуу билебиз. Мен ар бир эфир сайын коркуп жүрөм, ушу Гүлназ айымга келип алып кетип калбаса болду деп, Жеңсонун алып баруучубузду. Жүрүңүз. Жок, отургуз келиңиз. Анда экранга жакын келип беребиз көрүүчүлөр. Баштайлы. Ар эфир сайын негизи чайды Гүлназ айым куюп берчү эле, бүгүн мен куюп бергим келип атат, куюп берип бир нерсени айткым келип атат. Апамдын чайы бул Кениянын алыскы талааларында өзгөчө өсүп чыгарылган бул чайлардын бири да. Ошондо кениялыктар дагы апасынын чайы деп ичишет экен, элестетиңиз. Биз Кыргызстан эле эмес. Ошондуктан апамдын чайы демделгенин караңыз, чай, сонун демделген кыпкызыл чай. Рахат тартуулош чайлардын бири го. Ооба. Ар бир күнүңүздү, ар бир жагымдуу көз ирмемиңизди эгерде жылуу сезимдер менен коштоткуңуз келсе, анда сөзсүз түрдө апамдын чайын ичиңиздер. Ичесиздерби? Анан эфир бүткөндөн кийин баарын эле ичкиси келет негизичи. Анан Гүлназ айым негизи бизчи эфир башталар менен отура калбадыкпы, ошон туура эмес отуруп олуптурбуз да. Дароо эле мен ойлонуп атам, азыр убакытты созбостон эле талапкерлерден баштабайлы деп, анткени биздин көрүүчүлөр дагы мындай жаңы талапкерлерди сагынып калышты да. Кандай болду экен талапкерлер, Ал эми биз катышуучулар дагы биз ордубуздан туруп, ошол эле талапкерлерди мисалы кол чабуулар менен жакшы маанайда тосуп алганга даярбызбы? Бир катуураак кол чаап коелу анда. Биздин биринчи талапкерибиз Ош областынан келген Марат, 30 жашта. Кол чабуулар болсун. Кош келиңиз, чыныгы мындай басышы, турушу, көрүнүшү чыныгы үйлөнө турган мырзаларга окшошко, Куш келипсиз. Баса белгилеп айтып кете турган нерсе, Канат мырза, Марат мырза атайын биз жолуктук долбоору үчүн, өзүнүн бактысы үчүн күрөшөм деп алыскы Оштон келген учуру. Жок, мен дагы бир нерсени баса белгилеп айткым келип атат. Бул биринчи Ошко конуп атат. Бирок Ошко чейин каяктан келди десеңиз, 2 жума мурун биз жолуктук долбоор үчүн атайын Сахалинден бери учуп келиптир. Кандай деген урматчы Москва шаарынан. Эмне деген бул кадамдар бактылуулук үчүн, Марат мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз, жоопкерчилигиңиз үчүн. Келиңиз, ордуктан орун алып бериңиз. Келиңиздер. Талапкерибиз мына Сахалинден бери, Москва шаарынан бери учуп келет. Микрофон бериңизчи, таанышалы. Кенен таанышалы. Ассаламу алейкум. Канат мырза. Гүлназ айым. Гүлназ эже. Катышуучулар, баарыңыздарга салам.
Не дейбиз? Ушу биз келдик кечинде. Канчадан бери көрүп атасыз? Атыңызды айтыңызчы, атыңызды, Атым фамилияңызды. Марат, Колдошбай уулу Марат. Каяктан? Оштун каянан? Оштон болом. Оштун каянан? Мада. Мада айылынан ба? Мада айыл өкмөтүнөн. Мада айыл өкмөтүнө Ош шаарына ысык салам айтабыз. Үйлөнгүңүз беле бул убакта? Жок, бойдок. Себеп эмнеге үйлөнгөн жоксуз? Себеп ушу тиричилик, үй тиричиликти ойногон путка турам деп. Анан 5 бир тууганын эң кичүүсү экенсиз, Ооба. Демек үйүңүздөгүлөр 30га чыгып кеттиң, ай тез этпейсиңби деген сөздү байма-бай угуп аткан болушуңуз керек. Андай болтат, андай сөздөр болтат. Эми бардык сөздөр жеңип көтөрүшкө. Ооба, келиниң колунан чай ичебизби? Болот. Болот. Ошону ниет кылып кечке мал учуп келдим. Кечке мал түшкөнмүн. Чечкиндүүлүгүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чоң. Эмне себептен буга чейин аракет кылып көрдүңүзбү үйлөнөйүн деп? Аракет бошогон жумуштан аракет кылып көрдүм, бирок жумуштан бошогон жокмун. Мен Сахалинде иштеген үчүн ал жактан иштен такыр бошо албадым. Ал жакта эмне жумуш кыласыз эгерде сыр болбосо? Конечно, сыр болбойт. Мен поезд жолдо иштейм. Железный дорога, орусчасынан айтканда. Ал жакта мастер. Чоң Москва шаарында. Сол жакта иштедим, эмгектендим. Тиричиликти оңдоп, үйлөрдү алып салып, эми үйлөнгөнү келдим. Материалдык жактан, моралдык жактан, психологиялык жактан, баардык жактан даяр болду. Баардык жактан даяр болуп келдим. Физиологдук долбоорун канча убакыттан бери көрөсүз? Башталгандан баштап көрөм. Анан ал айымдын өзгөчө эмнесин жактырдыңыз? Ушунча сизди мындай ордуңуздан тургузуп? Ал айымды Сахалинден бери козгоп, жактырдым. Характери, мүнөзү аябай боорукердүү, жакшы. Жакшы мүнөздүү, токтоо мүнөздүү кыз экен. Бияка негизи келгендердин баардыгы бир эфирге келгенде эле сиздин биографияңыз бизге ачыкка чыгып калат да. Чындыгында үйлөнгөн эмессиз, Чындыгында үйлөнгөн эмесмин. Үйлөнсөңүз ачын эле айтыңыз. Эч кандай. Москвада үйлөнүп алганбыз дегендер да көп болот бизде. Кыргызстан келип ажырашып кеттик дегендерчи. Жок, үйлөнбөдүм, такыр үйлөнгөн эмесмин, бойдокмун. Айымдар суктана турган эле мырза экен чындыгын айтканда. Кимге келди болду экен, Суроо берсек болобу? Суроо. Арабаңыз байке, атыңыз ким эле? Марат. Марат байке, кош келипсиз. Ушундай жерге студияга эл алдына келип, талапкер болгонду мен да дамын таткам да. Аны өтө оор негизи ортого чыгып алып, ушундай мен ойлоп атам, мен сизди Айдан айымга келдиби деп ойлоп атам да. Бул жерде. Айдан Саламатсыздарбы? Мен ойлоп атам, Айсыл айымга келди окшойт деп. Экөөнүн окшоштук жактары да бар окшойт. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык. Эгерде биринчи сезондон баштап көрүп аткан болсоңуз, Динара айымга келип атасыз дейм. Мен ойлоп атам, Мээрим айымга келди го деп. Мен ойлойм, Наргизага келди деп ойлоп атам. Анткени үйлөнө элеккен, жашы 30-та экен, анан Наргиз экөө туура келчүдөй го деп ойлоп атам да. Мен ойлоп атам, сиз болсо, салам алейкум, Марат байке. Алейкум ассалам. Марат байке, мен ойлоп атам, ошо жагы поездда мастер минип атпайсызбы? Ошо жерде перекурга чыгып калышат го, поезд токтогондочу. Чыкканда ошо жерде бир кыз чыгып калганда, ошону көрүп калгансыз, ошону окшоштуруп, биз жолуктукка келип атасыз да. Динара айым деп ойлойм мен. Саламатсыздарбы? Динара айым жүрөбү ошондо. Энтен чамасыз? Саламатсыздарбы? Мен оюмча Динара айымга келди го. Динара. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Байкашымча Марат байкенин көз карашы Анар айымга чуркап кетип атат, анча-мынча. Анар айымга келди деп ойлоп кетип атам. Бул менин оюм. Марат мырза, айтыңызчы, колуңузда гүлдү кимге алып келдиңиз? Кичине ал кызды балким жомоктоп, сүрөттөп туруп деле айтып берсеңиз болот. Ал кыз өтө татынакай, көзгө сүйкүмдүү, эң дүйнөдө назик айым. Мээримдүү, өтө татынакай кыз. Көрүп атам. Айта берейин? Айтыңыз. Анар айымга келдим. Караңыздарчы, атайын Сахалинден бери келип
жигит эгерде чечкинде болсо көрдүңүзбү, дүйнөнүн аркы бурчунан деле келет экен да. Кандай керемет көрүнүш, э? Эгерде чечкин жок болсо, бул жакта да туруп келбейт экен. Жада калса СМС да жазбайт экен. Жакшы жетип алдыңбы? Мисалы, илгерки мырзалар, мисалы, мен аябай баа берем да, илгерки аталарыбызгачы. Аларда телефон жок болгон, СМС жок болгон, атайын кат жазып барып берген, ошол катты 3 күн күткөн да. Азыр бизге кандай сон? Анара заматта сиз москвалык жигитти алып келдиңиз өзүңүзгө. Саламатсызбы, Анарайым? Саламатсызбы? Саламатчылык. Учурашып, кош келдиңиз деп. Ден соолуктарыңыз. Толкундан отам мен. Жакшы, жерде отурган аябай башкача экен. Күйөө тийип кетчү деп эле. Ой, унутатам. Сөздөрүмдү да унутатам мен. Эме сага келген талапкер камера сексен алып берсин дегендей талабым бар болчу. Камера сексен беле? Эстетип коюн. Камера деле керек эмес дейсизби? Жок, ал керек. Айттым да. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Мен полный билесиз да, э? Билем. Талаптарымы? Билем, билип туруп келдим. Кайсы талаптарыңыз бар, айтып коюңузчу. Камера 80 да. 22 жаштан 28 жашка чейин дегем талаптарда. Албетте сиздин сурооңузга жооп кайтып кетейин. Ооба, мен чет өлкөдө иштеп убакыт өтүп кетти. 22ден 28ге деп уктум сизди. Анан мен эми любой эле адам бутка тура бербейт. Ал 2 жаш разница болот. Аны мойнума алам, ал нерсени. Билип туруп кадам таштадым. Анан редактор эжеге чалып сурандым. Эже, ушундай Анаран мага жакты, барсам болобу? Жакшы мүнөздө экен, жакшы сени эме кылдым, билдим. Анан суранып келдим. Эми туура түшүнөсүн деп ойлойм. Эми эркектик Сиз 40 жашта эмессиз го, анча актаңгыда 2 жаш айырмачылык. Сиз деле бир 17 жашта эмессиз го, 22 жаштасыз. Мен эмне сапаттарымды көрүп баалап келдиңиз? Просто айтпайсызбы, камера сексен бар уже деп. Сенин карап турсам, жөнөкөйлүгүңдү байкадым, акылдуулугуңду байкадым, түшүнүктүүлүгүңдү байкадым. Ошо. Мен суроо берсем болобу? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы катышуучулар. Кечириңиз, атыңызды айтып кетсеңиз. Марат мырза. Анаранын койгон талаптарында атасында мээрим бериш керек болчу да. Сиз ошол мээримди бере аласызбы? Жана ошондой эле кылыгы менен деп коет эмеспи? Кылыктанып, эгер жок дегендей жоопту узатса, сиз аракетиңизди кыла бересизби же ошол бойдон токтоп калабы? Жакшы суроо болду. Сурооңузга жооп кайтып кетейин. Аракетимди кылам. Ал уктум ата мээримдин. Мээрим берем, албетте мээрим берем. Жакшы болуп кетсе, бар жогу жакшы болот. Анара сени ондан эч качан кыжалат болбо. Мен бар жогуңду билип, кадам таштап келдим. Ошол мээримди бере албаган мээримди мен берем. Мен да суроом бар эле, Марат мырзага. Анарайымдын талаптарын угуп келдиңиз да? Угуп келдим. Угуп келдиңиз. Кийин жакшы болуп кетсеңиздер, чындап эле ошо камера 80 деп туруп алса алып бересизби ошого? Алып берем. Сөзүңүзгө турасызбы? Алып берем, сөзүмө турам. Ооба, кептин баары камерада эмес, Лексусда эмес. Бирок айткан талабын алып берем. Кеттиң. Марат мырза, эле саат бердиңер го. Суроом бар болчу. Бериңиз. Эгерде Кудай буйрса, Анара экөөңөрдүкү баары жакшы болуп кетсе, келечекте каякта жашайсыңар? Кайра Сахалинге кетесиңерби же Кыргызстанда, Бишкекте же Жалаттабы? Биздин иш мындай болуп атат. Биз жакын ортодо поезд жол тармагында иштейм да мен. Поезд жол куруп, Владивосток, Сахалин салтабыз да. Анан через мына Бишкектин поезд жолунун эң начальниги менен сүйлөшүп, ушул жака ишти перевод кылдык. Бишкекке которулдуңуз. Бишкекке, мына балыкчы Бишкек жол түшүп атат.
негизи Анара Сахалин болбосо деле, ой, Кыргызстан болбосо деле Сахалин деле жакшы күндө пляжда камера сексен менен жатасың да, жанында Мурат байкенин жанында. Жана Мурат байкеге сурай берейин. Мурат байке, сиздин эмеңиз атыңыз Мурат экен да. Муну алып койсо Урат болот экен да. Кийин урбайсызбы Анараны? Жакшы болуп кетти. Калыкты туура түшүнүп койсо? Туура түшүнөм. Калык сенин сурооңо жооп кайтып кетейин. Жок, аял кишиге андай кол көтөрчү, андай мүнөздө эмеспиз. Марат мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроом, үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, канча бир туугансыз? Мен үй бүлөмдө 5 бир тууганмын. 3 уул, 2 кыз. Үйдүн эң кичинесимин. Бир карындашым бар. 2 акем бар. Ата энеңиз билеби, айттыңызбы? Бар жогу билет, апам билет, акем билет, бар жогу билет. Анарага келериңиз билет. Алар не дешти, алар не деди биринчи укканда? Укканда мен көрсөттүм апама. Эми балам өзүңө жаккан кызды кара. Ошол. Эми Анара менен мен жашайм да. Негизи кайсыл жакта турушат ата энеңиз? Ошто турат, Ошто турат. Анан өзү бизде көбүнчө кыргыздарда менталитет боюнча эң күчүүсү ата энесин карап чогуу калат да. Анан келечектеги планыңызда аларды бул жакка алып келесизби же Анараны ал жакка алып барасызбы, жакшы болуп кетсеңиздер? Семья биринчи ата эне орунда. Аны чечсек болот да. Ал проблема деле эмес. Чечсек болот. Бардыгын макулдугун. Бардыгын эки тарапты тең бирдей караш керек. Анараны да караш керек, үй жакта караш керек. Эми биринчи барган келин эми ата энеге чай берип, ысык чайын берип, ошо ниетте кызмат кылыш керек. Саламатсыздарбы, НТС жамааты. Ассаламу алейкум, Марат мырза. Алейкум ассалам. Алыс жактан келип алып турсуз. Кош келдиңиз. Рахмат чоң. Эми аракет кылып көрүңүз. Айымдарды сыйлаган жакшы сапаттарыңызды көргөзүп, бардык жакшы сапаттарыңызды көргөзсөңүз, балким болуп кетер. Сизге ийгилик. Рахмат чоң, аракет кылабыз. Мен Анарага суроо берейин дедим да, мындай талапкер келгенде кыздардын баарын четинен карап чыктым да, анан Анара бул жакта биринчи отурат. Көзүн жумуп мага келбес экен деген байкап калдым да. Ачык эле айтсаң, сен мындай болочоктогу мындай жолдошуңдун эмнесине карайсың, келбетине карайт окшойсуң дейм да. Себеби көзүңдү жумуп мага келбес экен деп аябай 3-4 жолу айттың да. Балким анда башка нерсени ойлогондурмун. Мен сүйлөп кетсем Точно ошол сөздө айттымбы? Билбейм анда. Анара бул жакта эле эмес, сыртта дагы айтып аткан болчу, мага бүгүн келбей турса экен деп, жанагы сырткы келбетиге карады деп ойлобойм. Негизи эле келбесе экен деп аткан болуш керек деп ойлоп атам. Башка бирөөнү таба алдыңызбы сырттан? Эми биякта эме болуп атат да. Келбетине деп атасыздар. Марат байкенин негизи бүт бардыгы эле келишкен эле мыкты жигит экен негизичи. Ким айтып атат да, ким? Наргиза. Келбетине карайсыңарбы, андай мындай деп атпайбы? Марат байкеде мындай кемчилик деле жок, кыргыздын чыныгы мындай кең далуу мыкты жигити көрүнүп турат го дейм. Балким мен ойлоп атам. Анаранын талабы балким Марат байкеде эмес. Тириби дейм да. Сиздин оюңуз кандай? Талаптарым бардыңыздар деле уктуңуздар окшойт. Мен кантип сүйлөп, кантип нелерди кылганымды. Талабын айткан кебетесине карабайм деген камера 80 болсун деген камера 80 болот экен. Жашы 2 жаш ал эч кандай айырмачылык жок ал жерде. 8 жаш айырма болуп атат. Алардын талаптарына Марат мырза туура келет экен. Туп-туура келет. Ата энеси кичүүсү болуп, ата энеси менен жашай берем деген талаптарында. Анара сен ойлонбо, эч ойлонбо. Баары жакшы болот. Мен ушунча адам таштап келдим, сен үчүн келдим. Эч кыжалатпоо. Баары жакшы болот. Мына жигиттен ушундай сүйлөсө, Ассаламу алейкум. Ар бир айым уккусу келген сөздөр айтты го. Чечкиндүү сүйлөп атат. Ассаламу алейкум, Марат мырза. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз. Кадамыңызга гүл бүтсүн. Мен сизден сурайын дегеним, биздин кыз эрке көрүнүп турат, кандай кылыктуу кыз. Ушул Анаранын кылык жорун көтөрүп, эркелигин көтөрүп, колуңузга баягы кыз киши да барбыр. Ошол эркелигине, кылыктарына чыдап колуңузга көтөрүп, аярлап алып кете аласызбы? Ооба. Анараны мен байкадым. Эфирден көрүп отурам постоянно. Башында айтып кеттим го. Эрке кыз, назик кыз деп. Ооба. Если аялдык жубайым болуп кала турган болсо, жубайым болгу чейин деле азыр таанышуу учурунда сыйлайбыз, аял кишини сыйлайбыз. Бар жогубузда карындаш бар, эже бар.
аял затын сыйлаш керек, ошол. Главный биринчи очут аял затын сыйлоо. Ушу сөздөрдөн кийин мен Мурат байкеге суроом жок болуп калды, Анарага суроом бар да. Анара сен тетченде отургандачы дуа кылып аттыңбы или кандай түшүнбөй калдым. Жана Наргизада эле менин интересим бар да, ошого жооп берип койчу. Балким мага келсе экен деп аткандырмын ичимден. Анда жакшы анда. Ассаламу алейкум. Мен айта кетсем, баарыңыздарга салам. Биринчиден катышуучулар, көрүүчүлөр, кош келдиңиз Марат мырза. Мен Анарага айта кетмекчимин. Марат мырза дагы кыргыздын чыны кыран жигити, келбети да Мунарбек мырзага окшоп кеткен. Ошондуктан Анарага туура келеби деп ойлойм. Саламатсызбы? Саламатчылар. Кош келдиңиз. Мен ойлоп атам, Анаранын табитиндеги адам эмес деп. Анара чота башкача болуп калды да. Эгер сизге Анара жок деген жоопту берсе, сиз кайра Сахалинге кетесизби же аракет кылып көрөсүзбү дагы? Жо, мен Сахалинге кетпейм, НТС каналына жатып алышы мүмкүн, эшикке чыгып, Анараны алып кетем деп. Анараны алып чыгып кетем, Саламатсыздарбы? Көңүлүн алышка аракет кылам. Сөз болду. Негизи келгениңиз туура эле болду, өзүңүздүн выборыңызды эметипчи. Бирок Анара чота көңүлү жоктой башкача болуп турасың. Бир келген адамга кантип эми азыр билбейбиз да, биз таанышып көрүш керек, сүйлөшүп көрүш керек, анан билинет да. Ооба, таанышып көрөбүз жакындан. Эми азыр эле отурдук 5 мүнөт. Балким Марат мырзага да жакпай калышы мүмкүн, Анара жолбошу бир чайга отургандан 1-2 саатта адам билинет да эми. Мурат беке. Азырынча Анара эч кандай ой билгизе элек, жакты же жакпады деп. Мурат беке, аракетиңизден талбаңыз. Кыздын көңүлүн каратып алыш сизден. Ооба, менден баары сом болуп келсе, буйруса бакыт каалайбыз. Болду, рахмат чоң. Кандай сезимдер коштоп атат? Суроом мындай эле сизге. Мурунку мамиле деги эле болгондур сизде. Болуп, анан урушкандырсыз, кандайдыр бир кыялар жакпай калгандыр. Анан Анаранын ошол кайсы жагына чыдай алам, ошондой кылбайт, мындай өзгөчө мындай эмелерин айтсаңыз, мүнөздөрүнөн. Так, мурунку мамиледен сурап атасыз, сиз. Мурун болгон, 2 жыл болуп калды. Эми жашырбай эле айтыш керек. Көлдөн 7 өгүздөн болчу. Ошо кандай сабак алдыңыз, анан кандай мамиле кылам деген ойдосуз, ошону айтыңыз. Сабак, мен көп сабак алгам. Көп жерден кагылдым, чагылдым, көп сабак алгам. Бирок салыштырып кыз баланы неме болуп кетсе болот. Азыр Анара сизге балким көп характерин көргөзүшү мүмкүн, ошонун бүттүк мүнөздөрүнө чыдай алам деп ойлойсузбу? Себеби дегенде балким переходный возрастта болушу мүмкүн. Сизге жакпаган мүнөздөр, кыялдары, ошонун бардыгына мындай көтөрүп кете алам деп көзүңүз жетеби? Ооба, сөз бере алам. Чыдайм, характерине чыдайм, эркелигине чыдайм. Чыдаган үчүн ушул жерге келип отурабыз. Анда Анарага Ооба, кандай сезимдер коштоп атат? Кандай сезимдер болуп атат? Биз чыгып кетип бербейлиби? Бул жагы не болуп кетти я? Сонун жооп болду. Күйөө. Да, чечкиндүү сөз болду Анараныкы деле. Кичине бизге да мындай жооп берип турган аракет кылыңыз да, мен сизге айткам, кастингде өзгөрүлдүм, көп сүйлөп калдым дегенсиз. Анан бул жолкусуна жыйынтыкка чыгышыңыз керек. Бирок демек сиз чай ичкенге макулсуз, таанышып барып келгенге. Рахмат. Ооба, чындыгында Марат мырза да Сону мырза экен көрүнүп турат. Өтө көп көз тийип кетпесинче көрүүчүлөрдүн да, биздин катышуучулардын да. Андыктан дароо эле чечкиндүү кадамын жасап, Анарадагы чай ичүүгө макул болуп отурат. Марат мырза, азаматсыз. Ушундай. Ооба, дагы бир жолу атайын кадам таштап келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса, биздин Анарочка менен тил табышып келишип калсаңыздар, сиз менен көп баарлаша турган сөздөр алда деп ойлойм. Азыркы жаш кыздар мына өзгөчө романтиканы жакшы көрөт да. Аны өзүңүз да бат эле ачылып албаңыз, өтө эле көп мындай ашырып ийбеңиз белектерди. Анан өзүнчө көп вниманияны ашырып ийсеңиз ашык болуп кетиши мүмкүн. Бардыгы орду менен. Ашыра бериңиз. Жагат кыздарга. Мейли, анда убакыт көргөзөк. Биз кол чабуулар менен узатып коебуз эфирде. Ай. Кийинки биздин талапкерибиз. Нарын областынан келген
Санат мырза. 33 жашта. Қол шап қойылып Санат мырзаны. Санат мырзанын жүзі аябай жылуу учуруп атат. Кастингке келген мырзалардын бири да. Куш келипсиз. Талапкер болуп келгениңизге рахмат. Карачы мына ниети бар адам биз жолуктук долбоорунан табам деп өзүнүн ниетинен кайтпайт экен да. Кол чап коюңузчу ушун. Ал эми Санат мырза кимге келди бул жолкусун? Отуруңуз. Чынын айтканда кимге келгени бизге дагы белгисиз азырынча. Бирок алдыңкы минутларда билебиз. Кош келдиңиз, жакшы келип алдыңызбы? Саламатсызбы? Кош келдик. Дайыр жолу өзүмдү тааныштырып кетейин. Атым Санат. 33 жаштамын. Нарын областынын Актал районунан болом. Кесибим боюнча экономистмин. Азыркы учурда жеке ишкерлик менен алектенем. Бул талапкер болуп келгениңизге эмне түрткү болду? Талапкер болуп келгениме түрткү болгон себеби мен издеген адам жолуктурам деген ниеттемин. Балким жакындан таанышып көрсөк, жакындан билишип көрсөк, ал адам меники болот деген ишеничтемин. Сиз тандап келген айымдын кайсыл сапаты сизди арбап алды? Мен ушул эфирден көрдүм. Анан Инстаграмдан да жазып көрдүм. Анан чындыгында эфирден көрүп, чечкиндүү, татынакай, мага жаккан сапаттары бар экен. Анан ошол нерселерин мага жаккан себебинен талапкер болуп келдим. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып коесузбу эми материалдык жактан? Биз уктук эле сиз аябай байсыз деп, кастингке келгенде эсибизде калыптыр да. Бирок материалдык нерсе бизге жашоодо муктаж го. Муктаждык го биздин. Үйүбүз болуш керек жашаш үчүн. Шаарда эки жакка барыш үчүн машинабыз болуш керек. Анан эң негизгиси үй бүлөнү камсыз кыла турган эркек киши го. Анан нан таап келчү, ошол нерселерди өз колу менен, адал жол менен жашоомо керектүү нерселерди куруп алдым. Демек даярсыз бардык жагынан. Буга чейинки мамилеңиз боюнча да айтып кеттик. Турмуш курдуңуз беле? Мурун турмуш кургам. 24 жашымда үйлөнгөм. 2 уулум бар. Мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз го биз. Мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Мыйзам чегинде эле ажырашып, мыйзам чегинде үйлөнүп, мыйзам чегинде балдарды көрүп туруу, амасы менен мен менен катышып турууну мыйзам чегинде чечип алганбыз. Алимент төлөө, анын баары бүт мыйзам чегинде чечишип. Балдарыңыз менен катышып турасыз, балдар менен катышып, аталык милдеттерди аткарып, окууларына мешайт этпей, каникулдарда менде болот, сот аркылуу баарын чечип алганбыз. Жакшы, жакшы. Кимге келди деп ойлойсуздар? 1-2 сөз болсун. Саламатсыздарбы? Санжар сүйлөп койсунчу. Келиңиз. Ассаламу алейкум, Санат мырза. Кош келипсиз. Алейкум. Байкап отурсам, айдан айымга келген сыяктуусуз. Жанагыдай эле ошо көзүңүз кайра. Сиздин көзүңүз да бул жака чыгып кетип атат. Саламатсыздарбы? Мен ойлойм, Мерим айымга келди деп. Санат мырза, кош келипсиз. Санат мырза менен тааныш болуп калабыз кастингде. Бир группа ачкан болчубуз да, эмеде, WhatsApp группадачы. Группалаштар деген группа ал. Анын ичинде Мерим айым да бар болчу, анан экөө эле сүйлөшө берчү да, көп активдүү болчу, анан балким группадан аракет кылбай андан көрө жанына барып аракет кылайын деп ушу өзү студияга келди го деп ойлоп атам. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Санат мырза? Мен да ушу Мерим айымга келди деп ойлоп атам. Саламатсыздарбы? Биз группадан активдүү эмес болчук негизи. Анан билбейм, мен ойлоп атам Айдан айымга келдиби балким депчи. Саламатсыздарбы? Кош келип алыптырсыз, Санат мырза. Мен оюмда ошол Мерим болуп турат да. Группада сүйлөшсө
тем более мээрим деп ойлойм мен. Саламатсызбы, Санат мырза? Саламатсызбы? Учурашып коесузбу? Алейкум салам. Что-то бай адам келгендей сезилип атат магачы. Фатима келген жоксузбу деп. Мен эле ойлоп атам, мээримге келди деп ойлоп атам мен да. Санат мырза өзү айтып көрбөйбү анда, балким убакытты созбостон келиңиз. Мен бул жака кадам таштап келиште эле оор экен чындыгында. Анан бирок биринчилерден болуп, даже бул убактымды ой берип жибербейин деген максатта, биринчилерден болуп барып, өкүнүп калбайын деген максатта мээрим айымга келдим. Баракелде. Азаматсыз. Бүгүн кандай чечкиндүү талапкерлер келип атат бизгечи? Мээрим айым, Нурлан мырза, антип карабаңыздар. Эми экөөңүздөр сүйлөшкөнгө убакыт берели, мээримге да микрофон берип койсоңуздар. Бар бекен? Саламатсыздарбы? Рахмат, мени тандап келгениңизге. Суроом билбейм эмне деп тешимде сүрүп атам бир аз. Башкаларда суроо барбы? Анан ыраак берейинчи. Ай, сүйүү кимди гана толкундан. Санат жөнүндө кандай ойлойсуң? Кандай адам Санат? Мындай эми кичине тааныш болуп калдыңар да кастингденчи. Все равно кичине баягы группадан деле билип калдың да кандай адам экенчи. Жакшы суроо. Кандай адам деп ойлойсуң, ошо бизге дагы айтып койчу, пожалуйста. Оюң кандай Санат жөнүндө? Кызганып атасызбы, Калык мырза? Жок. Мен көп деле Санат байке жөнүндө эч нерсени билбейм. Просто бир группада болгонбуз, жазышып же мындай активдүү эмес болчу. Санат байке сүйлөшчү деле эмеспиз. Санат мээримди көргөндө жүрөгүңдү күлдөй эле. Кызарып да кетирсиң байкуш. Жүрөгүм даже Санат мырзага мен суроо берейин. Санат мырза кичине сүрдөп атат окшойт. Ушу Санат мырза ушу мээримдин кайсы жактарын, сапатын баалап келдиңиз? Ачык айтып бериңизчи. Мага кызык болуп атат. Мен ар дайым жанымда мындай ойлочумун да. Мындай тарс сүйлөп, чечкиндүү болчу. Анан жашоону түшүнгөн, анан эркек адамды колдоп кеткен, ошол нерселерди баалачумун да айымданчы. Ушундай жанымда айым болсо депчи. Анан өткөн эфирлерди көрдүм, мээримдин эфирде сүйлөгөндөрүн уктум. Жада калса калыкты да колдоп кеткенин көрдүм. Анан чындыгында баягы калык менен чай ичкенге чыгып кеткенде мен ичинде кечип калдым го деп бир эме болдум. Анан болбой эле барам деп туруп алдым. Ошол. Абдан соң бардык минустарына, значит, даяр болуп келдиңиз, Кийин Махырга дагы, может, квартира сурашы мүмкүн, ага дагы макулсуз бардыгын. Махырга квартира сураган эмесмин. Алтын сурагансың, Алтын болчу. Алтын. Негизи эгер сурап калса, может, эми ойлор өзгөрүп кетет да. Сиз бай экенсиз, анан может машина деши мүмкүн да. Негизи мындай го, баягы жашоодо экөөбүз бирге болсок, анан жашоодо баягы көп нерсени тилесек, жакшы жашоону кааласак, Кудай Таалам бизге берет го. Анан албетте мен өмүр бою жакшы ниет менен Махырга бир эле квартира эмес, балким андан көп алып беребиз деген. Мага да алып берлештен болду. Мен Санат мырзага суроом бар. Сиздин балдарыңыз канча жашта? Улуусу 8 жашта, 2 класс окуйт. Кичүүсү 6 жашта быйыл. Жакшы. Эгерде сиз ошол мээрим экөөңөрдүн ортоңордо мамиле уланып кетсе, балдарыңыз каршы болсо, сиз кандай ответ кыласыз? Же каршы болбойт деп ойлойсузбу? Ошол жагын ойлонуп көрдүңүз беле? Мен ажырашканыма 6 жыл болду да. Анан 6 жылдан бери ушул маселелер ойлондурду меничи. Ошон үчүн кайра да баш кошкон жокмун 6 жыл ичечи. Ойлонуп, балдардын тагдырын ойлодум, өзүмдүкүн дагы ойлодум. Анан акыры чечимге келдим. Мен үйлөнүшүм керек экен. Жарашпагандан кийин, чогуу жашоо болбогондон кийин үйлөнүш чечим келдим. Значит, мен чечтим, үйлөнөм. Каршылык көргөзбөйбү, ал өз убагында көрөбүз. Дагы бир суроом бар да, мээримдин кызы бар.
Сиз ошол мээримдин кызына сиз өзүңүздүн эле балдарыңыздай татыктуу ата боло алам деп ишенесизби? Баягы ар бир адам эле ишенет болуш керек. Жакшы ниет коет го. Мен деле жакшы ниет менен келдим. Мээримдин кызы бар экенин да билем. Анан кыз бир кызың болсо 5-тин 1 эчиги ачылат дейт эмеспи? Анан тапкандык эмес, баккандык болот болуш керек. Сизге бир суроо. Азыр канчадасыз сиз? 33 жаштамын. Ушул жашка чейин мындай канча болду ошо ажырашканыңызга примерно? 6 жыл. 6 жыл дедиңиз, э? Аракет кылып көргөн жоксузбу? Жакшылап аракет. Эмнеге мындай болуп атат? Сырттан аракет кылып жигит болгондон кийин вообще болгон жокпу аракеттер? Кандай сурооңузду? Таанышып көрүпчү, кыздар менен таанышып көрүп аракет эмне үчүн болгон жок? Баягы менде деле бир туугандар, ата энем бар. Алар дагы таанышып көр, мунун кызы жакшы экен, мунун кызын көрүп көр деген сунуштар болду. Бирок адам бир көргөндө же болбосо бир эме менен эле алып кете албайт экен. Тил табыш керек экен. Алар менен ал кыздар менин көңүлүмөн чыккан жок. Мындай кыз жигит мамиледе болуп, анан үйлөнгөнгө чейин барган учурлар болду беле же жөнө таанышып коюп эле бүтүрүп койдуңуздарбы? Жок, андай үйлөнгөнгө чейин барган болгон. Анда бир суроо, сиз Instagram тармагын алып барасыз өзүңүз, э? Эмеде айтпадыңыз беле, кастингтечи? Ар дайым бияка барганда, тияка барганда тартам депчи? Негизи алып барасызбы? Instagram'ды жакшы. Ооба. Просто мындай сезилип атат да, чын айтканда, сиз кастингка да келдиңиз да, анан бияка келдиңиз, мындай хайп үчүн келгендей болуп атат да, чын айткандачы. Мен өзүм оюмду айта кетсемчи, коркпой элечи. Анан ачык айткандачы, ошондой эле сезилип атат да азыр. Анткени Instagram алып барсаңыз, анан еще сиздин аракетиңиз да чын айтканда мындай эме болуп атат да, ушул жашка келип, 6 жылдан бери эмне үчүн таппай жүрөсүз? Сизден кетип аткан жокпу? Эмнеге мындай болуп атат? Мындай болду да, 6 жыл таппаган себебим ажырашуу, мен душманыма да каалабайт элем ажырашуунучу. Анан аябай оор экен. Психологический стресс болот экен. Анан андан кийин балдардын ортодо атасы чоңойгус же болбосо мама апасы чоңоюшун ойлонот экенсиң. Анан кайра турмуш куруп кетүү, билбейм, башкалар үчүн оңой болсо, мен үчүн оңой болгон жок. Анан соттук процесстер бизде аябай узак болду да. Чындыгында баягы ошонун баарын эске алып жүрүп, анан мен өзүм дагы кайра иштеп, жумушка да көңүл буруп, карьерамды, үйүмдү, машинамды алып алам деп жүрүп, анан ушул болду. Түшүнүктүү. Анда сизге ийгилик каалайбыз, аракет кылып көрүңүз. Өзүңүз келбетиңиз бардык жагы аракетчил мырза экенсиз. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Санат мырза, кош келипсиз. Сизге суроом бар. Буга чейинки жубайыңыз турмуш курганбы? Жок, турмуш курган эмес. Эгерде мээрим менен баары жакшы болуп кетип, мындай сүйлөшүп калсаңыздар, кайрадан жубайыңыз кызганып, баягыдай озу чуу чыгарбайбы? Биз мыйзамды да бүтүрдүк, мыйзамды да ажыраштык. Анан чындыгында ортодогу сезимдер баары өчүп, бири-бирибизден көңүлүбүз калып, жашоого мүмкүн болбой алганын 6 жыл далилдесе керек деп ойлойм. Анан азыр эми ал адам бөлөк адам, балким өзүнүн жолу менен, өзүнүн эмеси менен кетет. Санат мырзага дагы суроом бар. Санат, ассаламу алейкум, кош келдиң. Алейкум. Сонун тандооң. Мен мээрим айымга суроом болуп атат. Анткени карап отурмун, жакшы болуп кетсе, экөөңдүн ортодо бир нерсе болуп, сүйүүң өргүчөп кетсе, тиякта Санат мырзанын дагы 2 баласы бар экен. Анан 2 баласын өзүңдүн балаңдай кабыл аласыңбы? Анан эгер Санат мырзанын 2 баласы сени апа катары кабыл албай, жаман көрсө, кандай чараларды көрөсүң? Ошондой жөнүндө айтып берип койсоң сонун болот эле. Негизи мен өзүмдүн эле условиямды коюп, башкаларды мындай укпай койгандай эмесмин да. Башка бирөөнү өзүм сураган берсем, өзүм дагы бергенге даярмын да. Анан эгерде 2 баласы болсо, мен үчүн аракет кылып, кызымды калып атса, мен дагы албетте балдарымды карашып, тарбиялашканга даярмын да. Негизи чындыгында бул ким мээрим айым экөөбүз көп да баарлашып калабыз да, достук иретиндечи. Анан өзүнүн оюн, өзүнүн жашоосун көп аймак айтып берет да. Тилек байке, мен эч кандай хайп эмес, мага эч нерсенин кереги жок. Эгер чын эле мыкты бир жигит келе турган болсо,
мен сөзсүз түрдө дароо турмуш курганга, турмушка чыкканмын деп айткан болчу да. Эгер сизге жагып кала турган болсо, Мээрим айым сизди жактырса, сиз болсо жактырып келдиңиз, даярбыз бүт бардык тойго дагы десе, бир жуманын ичинде турмуш курганга даярсызбы сиз негизи? Той кылганга? Негизи той кылганга даярмын, бирок бир жуманын ичинде таанып үлгүрбөйбүз го деп ойлойм да. Бир айдын ичинен да? Мен азыр чыгып той бергенге да даярмын деп атам. Бирок тааныганга бир жума жетишсиз деп атам да. Бир айчы, бир ай ошо. Бир ай болот. Бир ай болот экен, Мээримге бир сунуш эмес, оюм бөлүшөйүн. Мээримди аз убакыт болсо да жакшы таанып калдым. Сүйлөшүп, сырын болбосо дагы мындай кеңешип сүйлөшүп калабыз. Мээримдин талабына туура келбейт экенсиз, мен оюмда, жеке оюм. Анан Мээримге башка эле талапкер келсе деп ойлойм. Мээрим жашылап ойлонуп, туура чечим кабыл алып. Макул, көрөбүз да эми билинет. Мен Мээримге суроом бар эле. Азыр эмнегедир бул жакка чыгып отургандан кийин Мээрим бир ичинде бир кайгы болгондой болуп турат да, ыйлагысы келгенсипчи. Эмне себептен болуп атат? Эмне ойлондуруп атат сени? Билбейм, бул жерде отургандагы башкача экен, может сүрдөп атамбы, айта албайм. Вроде нормально да. Толкунданбайбыз сени менен. Анда Мээрим, сиз Санат мырзаны көрдүңүз. Чайга чыкканга даярсызбы? Таанышып келгенге даярсызбы? Негизи мен берчү суроолордун баарына сиздер катышуучулар баары эле берип алды. Анан болот ооба. Кол чабуулар менен анда биз азыр Санат мырза менен Мээрим айымды ортого чакырып, эфирден сырткары узатып койсок болот чай ичүүгө. Ай. Мына камеранын сыртына чыккандан кийин мынтет го. Элден тышкары эле бололчу деп. Негизи көрүп алып чынында биз сүйүнүп атабыз. Эки талапкер келди, өкөтөң биздин катышуучуларды алып кетип, арабыздан кемей баштадык. Ушул жактан дагы мына Санжарды да, Нурлан мырзаны да алып кетип калса жакшы болот эле, ошо Айсул айымды да алып кетип калса жакшы болот эле да. Анда биз кийинки талапкердин атын айтып, Гүлназ айым чакырып бере турган болсок, көрүүчүлөр, бүгүнкү эфир өтө кызыктуу болот. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Ооба. Бүгүн талапкерлерге бай эфир болуп аткан учуру, азыр дагы бир айымга талапкер келиптир. Ал Нурбек аттуу мырза, 24 жашта. Нурбек аттуу мырза, 24 жашта. Мына. Шаңдырак. Кол чабуулардан тосолабыз. Кол чабып катыраак. Кош келдиңиз, саламатсызбы? Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Нурбек мырза, биз да сиз кастингде көргөнбүз, Куш келипсиз, кайрадан талапкер болуп сизди көрүп атканыбызга сүйүнүп атабыз. Опа! Жакшы келип алдыңызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Толкундоо барбы? Толкунданып атасызбы? Же биз сизди көрүп эле биз толкунданып атабызбы? Жок, толкунданып атам. Талапкер болуп келүүңүздүн себеби алайымдын эмнесин жактырдыңыз? Кыска аралыкта, кыска убакытта. Жакшы адамгерчиликтүү сапаттары бар экен. Кебедеш жакты. Ошо бир ойлондум да, мен кастингке келгенде мен негизи катышканга уялдым да. Анан ойлонуп биз жолуктукту негизи эле мурунтан бери эле көрөм, биринчи жолу болчу. Анан талапкер катары катышып көрөйүн деп чечим кылдым да. Нурбек мырза, болгону 24 жашта экенсиз, Ооба. Анан бирок үйлөнгөнгө даярмын деп ойлойсузбу? Ооба, даярмын. Анан сиздин кайсыл талаптарыңызга жооп берет экен биздин айым? Адам сапаттары да жакты, адамгерчилиги деле бар экен. Мен оюмча жылдыздуу экен. Биздин катышуучулар эмне дейт болду экен? Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз экөөбүз теңкемиз.
Анан кийин мен ойлоп атам, Наргизага келди деп ойлоп атам. Чын айтып атам. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Мен да Наргизага же Фатимага деп ойлойм. Анткени Наргиза өкүм мындай кандайдыр бир окшоштуктар бар экен да. Окшош туруп атам да. Айслайым. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Фатима айымга келди го деп ойлоп атам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нурбек мырза. Негизи бою узун жигиттерге көбүнчөсү өзүндөй бою узун кызды каалашат да. Мен көз карашым боюнча, мен оюмча Нурбек мырза Фатима айымга келди деп ойлойм. Менин оюмдагы бияка келип отурганда эле биякты да тиякты караган жок, сразу эле Фатиманы карап атат да, көздөрүн көрүп атам да. Ушу Фатимага келди го деп ойлоп атам. Ассаламу алейкум, Нурбек мырза. Алейкум ассалам. Мен оюмча да сиз Фатимага келдиңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен оюмча Фатимага келди деп ойлойм. Анан бир түшүнбөстүк болуп кетти да. Сиз азыр айтып кетпедиңизби же мен туура эмес түшүнүп калдымбы? Талапкер катары катышып көрөйүн дедим деп. Сиз чындап эле ошол айымга келдиңизби? Жүрөгүңүз менен ошол айым жагып же катышып көрөйүн деп эле келдиңизби? Чын эле жүрөгүмөн, просто мен башында катышуучу катары кичине неме болдум да. Уялып катышкангачы, анан ойлонуп да бир сыра көрүп. Кеч болду, анан талапкер катары келдим да. Кайралы ошол сөздү. Саламатсызбы? Мен да Фатима айымга келди деп атам, анткени көзү ошол жактан кетпей атат да. Келиңиздер, анда сиздердин болжолуңуздар канчалык деңгээлде чындыкка дал келет же дал келбейт, өзүнөн угуп көрөлү. Кимге келдиңиз? Сыр болбосо. Же ордуңуздан Фатима айымга келдим. Келиңиз. Демек биздин катышуучулардын божомолу көпчүлүгү туура таптыр, Саламатсызбы? Саламатсыз Нурбек мырза, мени тандагыңызга чоң рахмат. Ошол. Кандай сезим болот? Башкача экен, толкунданып. Нурбек мырза менен Фатима айым экөөңүздөр сүйлөшсөңүздөр болот, сурооңузду берсеңиз болот. Мен эмне үчүн сизди тандадым? Көп суроо болду, просто башында уялып айткым да келбей, бирок көп катышуучулар билип койду да. Майма депчи, сиз адам сапаттарын биринчисинен адам сапатын баалайм дедиңиз да. Адамгерчиликтүү болуш керек, бою узун болуш керек, тамашаны көтөрө алган. Анан айттыңыз, что сиз жалгыз кызсыз үй бүлөдө, эркек кызсыз. Ошо, анан мен ойлодум, татыктуу окшойм депчи. Фатимага неге өзүңдү татыктуу деп ойлоп атасың? Ошону айткойчу. Адам сапат качестволорун деле мындай жүрөгүң дүкүлдөдү Фатиманы көргөндө. О, жакты, дүкүлдөдү. Саламатсыздарбы? Нурбек мырза, сиз спидомда жакшы адам көрүнөсүз негизичи. Баарын ордун менен сүйлөгөн. Сизди мен ак жүрөгүңүз менен келди деп ишенип атам азыр. Аракет кылып көрүңүз негизи. Мен суроом бар эле. Үй бүлөлүк абалыңыз туура айтып кетсеңиз, канча бир туугансыз, кай жакта турасыз? Эгерде Кудай буйрса турмуш курсаңыз, кайсыл жакта жашайсыз дегендей? Үй бүлөмдө мен жалгыз баламын. Карындаштарым да жок, инелерим да жок, байкелерим, эжелерим жок. Жалгызмын. Негизи түйүм Нарындан болот, бирок өзүм Бишкекте төрөлүп, Бишкекте өскөм. Бишкекте эле боюнча кандай эле? Юрист. Юрист, э? Ошо менен эмгектенесизби азыр? Ооба. Бишкек шаарында эле жашаганы. Бишкекте эле калам. Жакшы, менде бир суроом бар. Ата-энеңиз менен акылдашып, Фатиманы көрсөтүп келдиңизби? Анан ата-энеңизге кандай кабыл алды Фатиманы? Барып көр дедиби же өзүң жакса өзүң барып көр дедиби, ошону айтсаңыз. Атама көрсөттүм. Атам айтты, эгерде балам сага жакса тааныш көргүң келсе барып көр. Эмнеге жок деди. Ооба, биринчи ошо ата-энеден сурап койгон жакшы болот. Молодец, красавчик. Саламатсызбы, Нурбек мырза, кош келипсиз. Мен Нурбек мырзаны көргөм, буга чейин кастингке келгенде эшикте чогуу туруп калганбыз, эмне коридордочу. Анан сиз кастингден өтпөй калып эле келген жоксузбу деген ой кетип атат да мендечи. Мындай талапкер болуп, жанагы сөзүңүздү дагы айдан айжы берсе эле кайра мындай так жооп бере албай калдыңыз да. Мындай серьезно келдиңизби же мындай жүн эле ойноп
келген жоксузбу? Жок, серьезно эле келдим, просто мен кастинг жөнүндө бир эле немен айттым, что мен ошондо кастинг бүткөндөн кийин уялып калдым да башында. Катышкатар биринчи опыт болду да, анан талапкер катары. Кечиресиз. Нурбек мырза оюн түшүндүрө албай калды, баягы катышуучу болуп өзүнүн түгөйүн издейм деп келген да. Ошондо уялып келе алган жок да, бирок биякты көрүп атып, талапкер катары келип, Фатиманы чындап сезими болуп келип атат да бул жерденчи. Чындыгында айтмакта, эгерде эме болсо, эми чындыгында башка ой болсо, анда катышуучу болуп деле келгенге өзүң көңүлү болмокта. Мен да кошумчалай кетейин. Мен да көргөм, кастингден экөөбүз таанышканбыз. Ошондо ойлоп мен билдим да мага келгенин. Фатима, мен сага суроо берип кетейин. Экөөңөр жарашып бактылуу болом деген ой барбы сенде? Неге жок? Адам сырткы келбетин билбейсиң да. Таанышып көрүш керек, мүмкүн ойлорубуз туура жактан чыгат, билбейсиң. Азамат. Главный бой узун болсо болду экен да. Калык коюштуңуз. Фатима айым дагы толугураак айтып берип коюңузчу, анан кастингде эмне болду эле? Ошол кастингде көп отуруп калдык да, күтүп, ошондо жанында отуруп калды. Анан таанышканбыз. Ошол эле, башка эчтеке болгон эмес. Сиз жактан караганда экөөңүздөр аябай бири-бириңиздерге туура келет экенсиздер. Бой жагынан, бардык жагынан Нурбек мырза дагы өтө токтоо, мындай келишимдүү жакшы жигит көрүнөт, мыкты кыргыздын мырзасы катары. Фатима дагы экөөңүздөр бир таанышып көрүңүздөр. Чындап эле Фатима айтмакчы, эмнеге жок, биринчи адамды билбей туруп эле, биринчи жакшылап билип, балким жакшы истерден бир жуп чыгат деген ойдомун. Адылга да өрүп койсуңар микрофон кичине. Кейбирде да. Саламатсыздарбы? Мырза бою узун, келбеттүү, анан кээ бир адам мына жылдыздуу болот го, жаркырап турат го, жүзүнөн нур чачырап турат экен да. Ошондой аябай жакшы адам көрүнүп атат көзүмө. Ошо экөө сонун эле пара болчу да экен. Ушинтип койсоңуз кээде. Ооба, чындыгында Мирбек мырза. Жооп берип койсунчу. Вот кастинг боюнча, неме боюнча вот сөз кетти да, тааныш болуп калдык депчи. Негизи биз жолуктун шарты боюнча деле, кастинг маалында деле баштала элек боюнча таанышса болбойт экен да. Биз жөн эле жаныбызда отуруп калып таанышып калдык. Мен атымды айттым, болду да, анан очередден чыгып баштадык. Анан таанышса болбойт экен, сүйлөшсө да болбойт экен. Анан мен катышуучу катары келбей калганым үчүн анан ойлонуп талапкер катары келейин, регламентти бузбай. Долбоордун жобосун сыйлаганыңыз үчүн кол чапкыңыздарчы. Мирбек мырза, мындай карап келгенде Фатиманын эмесинен талабына туура келип атасыз да, өзү дагы мындай жактыргандай болуп, макул дегенде эле мындай сезилип атат да. Эгер мына баары жакшы болгонтат буюрса, болсо биринчи кыздын көңүлүн алыш үчүн кандай аракеттерди кыласыз? Эфирден чыктыңыздар, кандай аракеттерди, кандай мындай кыздын суктандырып вау дей турчу нелерди кыла аласыз? Шартка жараша көрөм, бирок анчалык деле романтик деле эмес, бирок колдон келгенче да. Бирок болгонго аракет кыласыз. Ооба, кылам, көңүлдү эме кылбай, түшүрбөй. Анда романтик эле экенсиз, аракет кылсаңыз. Ассаламу алейкум, Нурбек мырза. Сол тарабыңыздан. Кош келипсиз. Чынында экөөбүз окшош кеткенбиз анча-мынча. Негизи мен өзүм окшош адамдарды сразу эле алыстан байкайм да, мындай жүрөгү жумшак. Анан адам деген сразу өзү башынан эле баягы сүйлөгөн сөзүнөн мындай билинет да, өзүн алып жүргөнү. Ошондуктан Нурбек мырза дагы аябай келбеттүү кыргыздын кыраан жигиттеринен болуп көрүнүп турат. Ошондуктан ойлойм, Фатима айымга чыныгы татыктуу мырза келди деп. Тилектешмин экөөңөр бир жакшы таанышып көрүшүңөргө. Рахмат. Калык. Негизи мен айтарым, сен деле өзүң жакшынакай бала экенсиң дегендейчи, бою узун. Бирок Фатима экөөңөр туура келбейсиңер деп ойлойм, бирок эмне болгон учурда дагы Калык кызганбай тур. Экөө негизи аябай жакшы пара көрүнөт. Как она есть айтып. Фатима дагы негизи көңүлү бардай да, көңүлү бардай. Сен эме романтик эмесмин деп аракет кылып жакшылап эметсең жетесиң. Көңүлү бар мен сүйлөп кетейинби? Көңүлү бардай эмес, мындай мен адам билбейм да, мындай сүйлөшүп көрөлү деп жатам да, мен сезим ачылып кетти, жакшы көрүп кеттим деген жокмун, просто мен талапкерди сыйлап жатам да, ушунча келгенден кийин деп ошончу. Туура. Менде бир суроо. Туура, эч кандай көңүл жок азыр.
Мен де бир суроо берем, кечиресиз. Сизде буга чейин мамиле болду беле кыз жигит катары? Эгер болсо, эмнеден улам эки жолго түштүңүздөр? Мамиле болгон 2,5 жыл сүйлөшкөнбүз кыз жигит болуп. 1,5 жыл болду уже сүйлөшпөй калганыбыз. Эми подробностьтарын айтып бербей коеюн. Жок, эми болот да мындай. Сиз кыздын талаптарына жооп бере албай калдыңызбы же ал сиздин талаптарыңызга жооп бере албай калдыбы? Мындай подробность үтүр точкасына чейин эмес, эми мындай үстүртөн. Ооба, үстүртөн эмне үчүн эки жолго түштүңөр деген суроо да. Бири-бирибиздикине жооп бергенбиз. Жооп берсеңиздер, эмнеге эки жолго түштүңүздөр? Кыз жактан неме болуп калды да, мага башка жигит жакты дегенде мындай измена болуп калгандай болду да. Сиз ошол мамиледен кандай сабак алдыңыз? Кыздарга мындан кийин мындай отношение кылган болбойт экен деген сыяктуу кандай өзүңүзгө сабак алып калдыңыз? Сабак алдым, ооба. Өзүмдүн деле сапаттарымды карадым, башкача болуш керек экен. Бирок ал жерде мен айтып атпайм, мен күнөөлүү эмес болчумун депчи, эми тагдыр кемшин болуп калды да. Ассалому алейкум, мырза, кош келдиңиз. Сиздин тандооңузга мен аябай баа берип отурам. Өтө жакшы кызды тандадыңыз. Жаш, эркек кыз болсо да, жашоого көз карашы өтө өзүнө өзү максат кое билген, жашоого бышкан мыкты кызды тандадыңыз. Алдыга да ийгилик каалайм. Рахмат. Негизи Фатима өлө назик кыз, тарынты болбо. Катасында эле айтты го Фатима. Нурбек мырза, менде мындай суроо болуп атат да. Өзүңүздү кандай сапаттар менен мактай аласыз? Анан ошондон жооп берсеңиз. Нурбек мырза баарыңарга жакты окшойт, аябай билгиңер келди го. Эми айта бериңиз, кандай сапаттар? Эми мактанган негизи жакшы көрбөйм да, жакпайт. Бирок эми сиз сурап атсаңыз мейли, эми 2-3 сапат болсо эле айтып коеюн. Сабырдуумун, бирөөнү укканды билем. Анан азыркы заманда аябай керек, күткөнү билем да. Түшүнүктүүмүн. Ошо. Эң жакшы сапаттардын бири. Санжар. Бул жерден Калык мырзага сурасам болобу? Калык мындай байкап атасыңарбы? Аябай башкача болуп, мындай кебетесин эч качан көргөн эмесмин, мындай ыйласы келип, серьезный болуп, бир жакын бирдемени жоготуп аткандай, бирдемеден кеч калып кеткендей ушундай болуп атат да. Мындай чыныгы ичиңде бирдеме болот, ошону ачык айтпайсыңбы азырчы? Мындай ачык айткың келсе нерсени ошону айтчы. Азыр мен чындыгын айтканда жүрөгүм дүкүлдөп атат кадимкидей, баягы жана кайсы жакка согорун билбей атат негизи. Мен даже өзүм билбей атам, жүрөгүм оң жактабы же сол жактабы депчи. Азыр мен кадимкидей бир кызыктай болуп атам, туура айтасың, кадимкидей бир кызыктай болуп, мындай тамашалай албай калдым вообще эле. Байкап атасыңарбы? Ошода бир башкача да мындайчы. Өзүм ушундай бир сонун бирдекени жоготуп аткандай болуп атам. Ушундай бийик, мындай периштени жоготуп аткандай болуп атам. Нурбек мырза суроо бергим келип атат. Ар бир эркек, ар бир мырза өзүнүн келечектеги жубайын элестетет да, мындай болсо, татынакай болсо же мындай сонун тамактар жасап берсе деп элестетебиз го. Ошо сиз кандай элестетесиз келечектеги жубайыңызды? Ал суроо туура болду. Мен деле ошонтип элестетчимин, негизи мурунтан бери элечи. Бою узунураак, бири-бирибизди сыйлаган, түшүнгөн, ата-энемди сыйлаган. Ооба, жакшы көргөн тамактарымды жасап берсин деп. Эми анчалык өтө эле неме элестеткен эмесмин да. Жок, ойлор болчу, элестетчим. Өзүмдүн немелерим бар. Критерияларым просто. Анда кээ нерсени айткым келбей калат да. Рахмат. Нурбек мырза жөнүндө да көп билем. Калганда сыр болуп түштү. Фатима айым билгенге да биз эме берели, мүмкүнчүлүк берели. Фатима айым, сиз чай ичип келгенге даярсызбы? Негизи мени тандап келгениңизге рахмат, гүлүңүзгө да рахмат, аябай сонун экен жакты. Анан кийин ушунча келиптирсиз, кадамыңызды сыйлайм, талапкерлерди сыйлайбыз биз дайыма. Анан ооба, достук жайына эми жакындан таанышып келгенге макулмун. Кол чабуулар болсун. Мына
ой сыртынан карап эле мен бир көрүп эле жактырбай калдым, мен бир көрүп эле сүйбөй калдым деген да бул мындай кичине болсо да туура эмес чечимге алып келет экен да. Адамды билиш үчүн маңдайында ысык чай ичип отуруп, кофе ичип отуруп билиш керек экен. Бүгүн биздин катышуучулар аны далилдеп атат. Ушуну менен Гүлназ айым. Ооба, ушуну менен биздин кезектеги дагы Нурбек аттуу мырза талапкер болуп келип, Фатима айымды тандап, Фатима айымдын алгачкы макулдугунун негизинде экөөнү достук чайына узатууга убакыт келди. Кол чабуулар болсун. Эми мына биз кызыбызды сизге берип атабыз, эми кол эми сизде калган аракеттер. Көлөкөдө бакканбыз дейсиңби? Келиңиз. О, бойлору сан жарашат экен. Бүгүн биздин студияда өзгөчө маанай, шатыра шатман болуп атат. Анткени талапкерлер келип, өздөрүнүн кимге келсе ошол менен чогуу достук чайына таанышууга кетип атат. Бирок Канат мырза, байкап атасызбы? Баарыбызда маанай жакшы, бир мырзадан бөлөк. Кимден? Жөн эле актер болуп атат го дейм. Эл деле билип атат го дейм калктын ойноп атканын. Мен деле ошентип ойлойм. Мен албай турам. Мен же ишенчекминби? Буга чейинки чыгарылышта жанагы Фатима деп бир 2-3 чыгарылыш катары айтып, баардык мырзаларды тыйып, анан өзү да жазбай койгондо бир аз ачуум келгенде айым катарычы. Анан азыр болсо кайрадан жок. Аны катышуучулар айтпайбы аны? Булар жакын жанында жүрүшөт да, чындап кайгырып атабы же жөн эле калп эле кайгырып атабы? Мен ушу Калык мырзаны көрүп туруп, мындай кебетесине карасам, кызгангандай болуп атат да. А мен суроо бергим келип атат, эмнеге мындай жакшы көрө турган болсоңуз, баягы башында аракет кылган жоксуз депчи. Мындай бардык эле балдарга тиешелүү да. Мындай кыздарга аракет кыласыңарбы, жакшы көрөсүңөрбү, ушуну до конца чыккыла депчи. Анан баягы кийим тандагандай эле мындай, бул жок деп койду, анан жок деп мындай калып калбагылачы деп суранат элем да. Азыр Калык болсо аябай настроение болуп турат да. Мен сага айтарым, мындай мен сабырдуулук менен кылайын деп аткам, аны бирок талапкер дагы келиш керек экен. Эми мен жана башында эле айтпадым беле. Фатима этегинде көрөсүң ким эми болосуң депчи. Ошого чейин сабырдуулук кылып турайын. Аныңызды биз укканбыз, бирок ортодон Мээрим айым менен чайга чыгып келди да, достук чайыначы. Эгерде сиз аракет кылып, мындай аягында көрөсүң деген болсоңуз, анда эч ким менен чайга чыкпай, аракетиңизди кылмаксыз да. Калык, сен сабырдуулук кылганча Фатима күйөөгө тийип кетпейби? Мен өзүмдү ошо эптеп алаксытып аттым да негизи. Мээрим менен да чай ичким келди кадимкидей. Мээримден да көп нерсе уккум келди, советтерди уккум келди. Мээрим мага жардам бере алды ошол жактан. Калык, сен баштаганда тамашалап баштабадыңар беле, Фатиманы жактырам тиги бу депчи. Андан кийин Мээримге өттүң. Азыр эми капаланып, кайгырып, бул жерде талапкер да чочутпай, эми өзүң талапкериңди эле күтсөң жакшы болмок негизичи. Жерденчи? Өзүм талапкеримди эле күтөм. Просто мындай аз кичине эле временно болуп турат азыр. Убактылуу эле азыр. Кичине өзүмө келип алайынчы Руслан байке. Негизи жана бир сөзүңөрдү Калык мырза. Жертва мен ушундай атайлап жертва тандап алам. Ошого анан аракет кылмыш болгом деген сыяктуу дагы оюңарды укканбыз да буга чейинки эфирдечи. Ошондо кайсыл сезими бар деген версияга ишенебизби же жок дегенгеби? Мындай же туруп кайра бар сыяктуу, кайра туруп жок сыяктуу болуп калып атат да. Негизи эле мырзаларга айымдардын сезими менен ойногон туура эмес, жарашпай турган жат көрүнүш да. Негизи мен болсо мындай Фатиманы карадымда мындай азыр мындай сүйлөшүп кетсем, азыр мындай аракет кылсам мындай мен Фатиманын оюн карасам, Фатима болсо талапкер күтөт экен да чын элечи. Андан кийин мен болсо мейли талапкерлер келсин, достойныйлар келсин. Если чын эле мындай мен ага татыктуу эмес болсом, значит чын эле башка бирөө татыктуу да. Ошон үчүн мындай мен да көрөйүн деп атам. Талапкерлер келип көрсүнчү Фатимага деп. Андан кийин может мага да мындай акылдуу сон мен ойлогондой кыз чыгып калат да, ошо Фатимага болгон эми кичине кызганычылар ошолор жок болуп кетет деп ойлойм. Негизи сезим деген ошондой күрөшүш керек, аракет кылыш керек. Бул болбой калды, бул болбой калды, буга деп секирген туура эмес болуп калат да мырзаларгачы. Калык, кечиресиз. Калык бул жерде жөн эле мындай эле актер болуп ойноп атат го деп ойлоп атам да. Эгер чын эле жакшы көрө турган болсо, башында эле баштамак да, мындай сезимин билдирип, Мээрим менен чайга чыгып эле дароо эле эме
Фатиманы тандамакта. Бул жерде да калкка айта кетет элем. Бул жерде негизи актер болуп отурбай элебиз калып турабы? Бир туруп күлөбүз, бир туруп муңайып калып атасың. Бул жерде биз деген жубай тандайлы, турмушка чыгалы деп келип атат да. Анан элдер айтып атат бул жерде биз сенин айыңан калык. Биз элге да жаман көрүнүп калып атабыз да. Силер барып алып жөн мультик болуп эле, жөн эле мындай ар кандай ролдорду ойноп эле отурасыңар. Ти калыңар жөн үйлөнбөйт го, жөн эле кичинекей бала деп атат да. Сенин айыңан биздин да эмебиз ылдый чыгып атат да. Аяка барганда эмне андай мындай деп атат. Серьезныйраак болсок жакшы болот го деп ойлойм. Анан бул жерден муңайганын кереги жок. Бүттү, өттү, кетти, андан көрө бакыт каалап кой болду. Ошо жана этеңде айттым го, бактылуу болгула, силер бири-бириңерди табышып кетсеңер. Ооба, Кудай буйруса, алдыда дагы көп чыгарылыштар бар. Канат мырза чын эле муңайып атабы же жөн эле муңайган түр көрсөтүп атабы? Алдында дагы чыгарылыштарда байкайт болушубуз керек, Кудай буйруса. Ооба. Негизи эле да ушу Канат мырза. Ушул темадан алыс узабай эле. Буга чейинки өткөн чыгарылышта дагы Руслан мырза жанагы Динара айымга тамашалап эле айтып койдум, тамашалап жазып койдум, тамашалап жаным деп койдум деген тамаша албетте болуш керек, себеби достошуп атабыз дегендей, бирок ошол эле учурда баягы сезимге байланыштуу болгондо тамашанын кереги жок. Тамаша бул жерге тамашалашканы чогулбадыңар дегендей да. Бул жерде мындай болду. Үстүртүн айтканда кыздар балдар өкүңөр мындай жүрүп албайсыңарбы, таанышып көрбөйсүңөр деген мени айтты да, тамашалапчы. Анан биз дагы башында экөө бири-бирибизге тамашалап жанагындай ар кандай сөздөрдү айтып көрдүк. Бирок эч кандай менден аракет болду бугачы. Бирок будан эч кандай сезим көргөн жокмун. Мен бир тараптуу эмени көп жактыра бербейм. Эки жактан тең болуш керек да. Эч качан бир тараптуу эме болбойт деп эсептейм да. Мен эле чуркай берсем, башка бирөө качып кетип атса болбой калат да, ошон үчүн. Гүлнасайымдын суроосу баарына эле болот да окшойт, мындай тамашасы жок, мындай чындап, мисалы мындай болот да, психологиядачы мен азыр, мисалы мен мына Динара айымга азыр мен бир айтып көрөйүн, тамаша иретинде айтып көрөйүн, эгерде жок болсо тамаша деп коем деген сыяктуу мындай баягы мындай чечкинсиз кадам болуп атат да. Жок, Канат мырза, мындай болду. Ал тамаша сизге эле эмес, баарына да. Тамашанын башталышы жакшы башталган. Негизи булар тамашанын айынан сүйүү жаралып кетеби деген ой болду да менде дагычы. Анткени бардык нерсеси ордунда, мен талабымда бир баласы болсо деп эметкенбиз да. Ана булар айтып калганда мен да кичине аракет кылып көрөйүн дедим да. Просто бияктан аракетти көргөн жокмун, ошон үчүн мен сразу токтоттум да. Ошон үчүн аракет негизи дароо болбойт да. Аракетти көрбөдүм деп атасыз, кыз киши негизи бар назданат да. Ооба. Кыз назданат, бирок сиз аракет кылбай койдуңуз да, бир эле айтып койсо ошол нерсеге болбой койдуңуз да. Болбосо менде ырда жазат экенсиз, аракет кылып менде ыр чыгарсаңыз балким кичине болсо да жибейт беле. Бир жума сүйлөшөт белеңиз деп коеюн. Балким бир жума сүйлөшүп, балким андан ары. Негизи Динара айым чындыгында өтө жакшы экен. Мен ушул жерден бир рахматымды айтып коеюн деп атам. 2-3 күн мурун аябай ооруп калдым, үйдө жатып калдым. Анан жатып калганда ушунда ооруп атам, үйдө да эч ким жок болчу. Анан таксиден дары салып ийиптир, тамак жасап салып ийиптир да. Анан ошого ыраазычылык билдирип коеюн деп аткам. Болгону бизде эч кандай сезим деле эмес, болгону биз кичинекей кезде чогуу өскөнбүз, чогуу тууганда болуп кетебиз да. Ошон үчүн ыраазычылык билгизем. Анан ким Руслан байке мүмкүн болсо колдон келсе, келет сиздин колуңуздан. Аракет кылыңызчы. Өтө сонун үй бүлөнүн кызы, тарбияны мыкты деңгээлде алган. Сизге деги бакыт каалайм да. Адылда кошумча бар экен, Руслан мырзага айткым келип атат. Мурдакы эфирлерде дагы өзүнөн жашыраак бул жакта отурган балдарга чечкиндүү бол, баары эркектен зависит этет. Эркек эгер кааласа жетет деп өзү айтып атат да, анан кайра бул жактан Динара эже менен айтып көрдүм деп анан кайра өзү чечкинсиз болуп атат да. Элдин баарына үйрөтүп атат, бирок өзү чечкинсиз болуп атат. Руслан байке кечиресиз. Динара экөө сүйлөшүп калганда, ушунда Руслан байке сизге аракет кылып атат го, кандай аны деген не серьезныйраак го, мындай дагы эле чоңой элекпи деп айтты да. Эгер чын жүрөктөн ушундай айта турган болсо, сезимиңизди билгизип, аракет кылып барып боло турчу эле кыздар. Жок, мен өзүм талапкеримди эле күтөм, себеби сиз бир эле айтса, сиз уже артка чегинип калдыңыз да, до конца кетпей атасыз. Жок, бул тигидей Динара деп эле айтыңызчы суроону. До конца Динарадан чын айткандачы менден болгон аракеттерчи, бирок будан хотя бы айтса болмок да, макул аракет кылып көрсөтсү. Кыздан дароо аракет болбойт, сиз дагы аракет кылып көрүңүз. Кечиресиздер, бияктан Руслан байке айтып атат,
аракет менден болду деп сизден кандай аракет болду? Сиз тамаша аркылуу эле айтып, анан элдин оюн сурап атасыз. Болобу? А сиз айттыңыз ошо группадан. Сен Курманбек байкеге келгенде эле мен сага сезимим ачылган, ошондо эле сени мынтип көз салып койгом дедиңиз. Андан кийин мындай өзүңүз личкада мага чыккан жоксуз, туурабы? Динара экөөбүз чайга чыгып көрөлүк деп. Сиз ушунча адамдын арасынан кандай дейсиңер, чыгып көрөйүнбү деп сурап аттыңыз. Бирок мага личка айткан жоксуз да. Мына ушул теманы болгон жок. Руслан байке, анан тамашада берип 90га чыгып кетпейли, эртерээк аракет кылалы. Жашыңызда мына 40ка чыгып калыптыр. Мен келе 1 минутта, Сен менен жакшы эле. Руслан мырза. Сиздердин темаңыздарды козгогонуңуздун себебин азыр мына тоготер жерин Динара айым өзү айтып берди. Сиз мага жеке аракет кылган жоксуз, элге эле салып аттыңыз. Бардык мырзаларга тиешелүү бул долбоордо. Азыр мен сөзүмдү жыйынтап коеюн, аракет кылганда, эми өзүңүздөр чоң эле кишисиздер, билесиздер, жеке өзүнүн айымдарда негизи бардык мырзаларга тиешелүү да, айымдарга тамашалап айтканда кандайдыр бир бөлүгүн сөзсүз түрдө мына улуттуу кабыл алат. Бир кадамдарды күтөт, анан ошого жараша өзүнө жеке кайрылып, андан ары аракетти кылып, жана эфирден сырткары дагы запись болбой аткан моментте дагы тамашалашып атканыңарды көрдүм, ал тамашадай эле көрүнөт экен, чын эле. Жөн эле тамашалап эле тийишип аткандайчы. Эгер чындап эле бир кандайдыр бир пайыз сезим болсо, анда олуттуу кадам таштап көрүп, олуттуу аракет кылсаңар үстүртөн эмес, Негизи, ооба, бул темага кайрылганыбыздын себеби да ошол болчу. Ошон үчүн мен талапкерди эле күтөм. Аябай кыйнадык го сен. Жок. Сураныч, Динара айымды сүйүңүзчү деген эле болду го бул жагы. Талапкер дегенде талапкер келсе дагы сиз тамашалабай сүйлөшүңүз деген ойдо болот да Гүлназ айым. Келиңиз Гүлназ айым. Ордубуздан туруп анда биз дагы көрүүчүлөргө дагы кичине кызыктуураак кылганга аракет кылалы, мындан дагы. Бул жака 30 кыздын жашын айтпайт дейт, бирок биз жолуктук долбоорунда айтыш керек, анткени эл билиш керек, дал эле ошол катышуучу билиш керек. 30 жаштагы биздин айым Бишкек шаарынын тургуну Махабат. Махабат деген айымды көз алдыңдар. Колчак. Катыраак музыка. Махабат айым кимдин жүрөгүн багындырганга келди? Саламатсыздарбы, катышуучулар, алып баруучу Канат мырза, Гүлназ айым, барыңыздарга ийгилик каалайм. Рахмат. Бир аз турду. Толкундун атасы. Кол чаап коелучу, келиңиздер. Толкунданганыңыздын себеби эмнеде болуп атат? Ушул мырзаны чындап мындай жактырып келдиңизби? Эмне сапаттарын бааладыңыз? Анан кыз кишилер кичине келатып мындай кыз кишиге келиш кыйын болот да, оор болот. Сизге канча оор болду же жеңил болду? Мен негизи бул жака келейин деп ойлогон эмесмин. Сезимдер кетти. Бир жигитти көрүп калдым ушул жактан. Анан ошол бала менин табитимдеги бала экен, жигит экен. Анан ошого келейин деп чечтим. Мурда турмушка чыктыңыз беле? Жок, чыккан эмесмин буга чейин. Ушулга чейин чыккан эмес. Кесиңиз эмне? Кесибим боюнча негизи жогорку окуу билимим боюнча юристмин. Андан кийинки дипломум медицинский образование. Азыркы убакта мен технолог конструктор болуп иштейм. Сонун кол чаап коелу. Анан бизде Махабат айым дароо эле баягы жигиттердин жүрөгү дүкүлдөп согуп аткан убагы. Гүлнур, сиз эмне дейсиз? Саламатсызбы? Аябай татынакай, жолдостуу айым экенсиз. Мен ойлойм, Нурлан байкеге келди деп. Мен да ошо бир караганда Нурлан байкеге келди го деп ойлоп атам да. Саламатсызбы, Махабат айым? Мен ойлоп атам, Эсенжан мырзага келди го деп. Эсенжан мырзага? Мен да ойлоп атам, Эсен байкеге келди деп, же экөө кастингке бир келип калганда. Ооба, саламатсызбы Эсен байке? Бул жака Эсен байке менен Руслан байке менен саламатсызбы? Алар менен чогуу кастингке келгенмин. Бирок тилекке каршы бул жерден мага место буйрубаган экен. Азыр ошол жигитти көрүп талапкер болуп келейин деп чечтим. Саламатсызбы? Сиз кадимгидей жаркыраган эле жашынакай
эжекес. Рахмат. Мен ойлоп атам, биздин кычыраган красавчик байкеге келди деп, эсен байкеге келди деп ойлоп атам. Айтып көрүңүзчү анда, көрүүчүлөр деле күтүп калды эми. Убакыт созгондо деле кажети жок. Ал жигит бою узун, татынакай. Балдарга татынакай деген сөз башкача болот экен, Көздөрү бакыракай. Көздөрү бакыракай, так. Мындай анан да бир айтып кетчү нерсе айтып кетсем болобу? Албетте. Жана ошондой эле мындай айтайынчы. Жазды сүйөм, жаздын жыты башкача, кышты сүйөм, кыштын кары таптаза. Мен бул жерге Нурлан мырза деп келдим, ал жигиттер. Ал мырзаңар башкалардан башкача. Ал жигит, мен бул жака Нурлан мырза деп келдим, ал жигит башкалардан башкача дейт. Нурлан мырза 8 күн уктай албайт го, 8 күн 8 кайра ушу айтып аткан түшүнө кирипчи. Кубанычтуу болуп турам, абдан күткөн эмесмин негизи. Абдан кубанычтамын. Оюңузду айтсаңыз болот. Бул жак чын эле сүрдүк экен, Жана эле айтып атпадыңыз беле, бизге да талапкерлер келеби? Мына келди. Мен бул мырзаны ушул жака келгенден кийин көрүп, жакшылап талаптарына туура келемби, же келбей каламбы деп көрсөм келет экенмин. Бул мырза еще тамакты жакшы жасаган кыздарды жактырат экен. Өтө жөнөкөй. Тамак жакшы жасайсызбы? Тамакты жакшы жасайм, ооба, Кудайга шүгүр эле. Жана ошондо дагы жөн келбей, бул мырзага өзүмдүн колум менен блинчик жасап келдим. Охо. Не деген керемет. Нурлан мырза? Ой. Как раз кусак ачкалы. Өзүм ачып, ооз тийип, дамын көрүп бердим. Тамак келсе тура калдыңыз го Гүлнасай. Жардамдашып берейин деп. Ачып эле десең. Өз кол менен дамсызды кызабыз, Исимди осуп коюн, Берейин. Дамсызып, анан айтсын дейт. Оюн. Кандай экен? Абдан сонун, даамдуу экен. Мен ойлогондо. Даамдуу келди. Алда от. Ай, таң калдырдыңыз. Тилек минтип эле отуруп калды го. Өзүм ачып мына деп оозум тыгылып калды, сөйлөй албай. Аябай жагымдуу болуп атабы? Жагымдуу экен, кыздар ушундай тамак алып келип берсе. Кыздарбы? Сүйлөшсөңүздөр болот. Мен кандай сапатымды баалап келдиңиз, ошо жөнүндө айтыңызчы. Билгим келип атат. Мен өзүм аябай ачык, ушундай күлүп жүргөн ар дайым. Кыздарга жакшы поддержка берип, жакшы сөзүн айткан мырзаларды жакшы көрөм. Сизден ошол нерсени көрө алдым. Жана ошондой эле бир мырзалардын боюнда боло турган бир өзгөчө бир касиетти байкадым ушул мырзадан. Ошон үчүн ушул жакка келип отурам. Кийин дагы балким Кудай буйруп баш кошуп калсаңыздар, жалпы айымдарга ушундай комплимент айтып жүрөсө да баалайсызбы же ошол комплиментти бардыгын сизге айтышын каалайсызбы? Жок, бардык айымдарга жакшы комплиментин айтып, жакшы советин берип. Жогот үйсеңиз. Поддержка көрөм. Аны мен түшүнөм. Адам жөнөкөй болуп, анан адам эч качан жакшы сөзүн аябаш керек деп ойлойм. Демек кызганчак эмессиз, Жок, кызганчак эмесмин. Бир аз барбы? Эми балким убакыт өткөнү сүйгөндөн кийин кызганат да. Нурлан мырза да шоу бизнес чөйрөсүндө жүрөт экен. Ар кимге эле комплимент айтып жүрөсө да кандай болот билбейм да ошо. Жок, Канат мырза андай эмес, ар кимге комплимент айтпайм, мен просто баягы жанымдагы адамдарга жакшы жактарын айтып, баягы орусча айтканда мотивация берген жакшы көрөм. Башка эч нерсе, андай нерсе жок. Эгер чындап сүйүп калсам, мен ошол кыз үчүн баарына даярмын десем болот да.
Махабат айым, талаптарыңызга жооп берип атат деп ойлойсузбу? Талаптарыма чын эле туура келет экен, баардыгы түшүнүп, мен айткам ошо ысык сууукта баардык жакшылык жамандыкта жанымда боло турган, мага поддержка берип, мен менен ошо түбөлүккө жашай турган адам издейм деп айткан. Ошого абдан туура келип атат. Кубанычтамын. Рахмат. Мен дагы ошо талаптарын көрүп, өзүм дагы байкап, анан келип атам. Биз эмне кылабыз эми, бул мындай музыка, Эрлан мырза музыка чертип берсе эле экөөнүн сүйлөшкөнүн угат окшойсузбу? Суроо бере кетпейинби? Нурлан мырзага болмокчу мен суроом. Нурлан мырза, тамак ооз тийип көрдүңүз, тамак ооз тийгенден кийин башыңыз айланып, жүрөгүңүз дүкүлдөп, шайыңыз кеттиби? Чындап эле ошо сезген окшойсуң. Муну жегенде эле сүйлөй албай эле баягы тыгылып эле жүрөгүм дүкүлдөп дүк кетип эле ушинтип калды. Кен өзгөчө сезим менен, өз колдору менен жасап алып келип атат. Тем более мындай эфирде келген тамак башкача болот экен, элдин көзүнчө. Ошол дүкүлдөп кетти жүрөк. Нурлан байке, чындыгында мага жакын мындай жеңе алып келдиңиз го деп ойлоп атам да, аябай ичимен сүйүнүп атам да. Ушундай жеңе келди го депчи. Ана мен суроом мындай, сиз баягы өнөр чөйрөсүндө жүрөсүз да, творчество жакта жүрөсүз, анан көп эле эл алдында ырдап жүрөсүз. Мүмкүн болсо мына сизди кыз болуп, айым болуп сизди тандап келип атпайбы? Мүмкүн болсо бир чыгармаңызды балким музыканын коштоосунда балким ырдап бересиз. Кандай дейсиз? Макул. Музыкасы жок эле ушул жерден ырдап берейин, Бир чыгармабыз бар эле 2018-жылы чыгарганбыз. Ошондо мен жаңы ырдап баштагам биринчи чыгармабыз. Жубайыңды ыйлатпа деген. Шайымдарга чыгарганбыз арнап. Акыл эстен алгандагы сулуулар, ал сулуулар буйруганга буйрар. Андай сулуу, андан дагы сулуу бар. Үйдөгү жар периштеңди ыйлатпа. Билгендер болсо чогурдайбыз. Ыйлатпа, 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 ыйлатпа. Үйдөгү жар периштеңди ыйлатпа. Ыйлатпа, 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 ыйлатпа. Үйдөгү жар адалыңды ыйлатпа. Ыйлатпа. Аягыңыз алтын сыйлар. Баракелде. Нурлан байке, сизге чоң ыраазычылык. Эч нерсе эмес. Бул чыгарма атайын эле бияка эчекебизге арнагандай эле болду окшойт, Анан мүмкүн болсо кийинки суроо сизге. Атыңыз ким эле? Махабат. Махабат эчеке, мындай суроо. 30 жашка чейин эмне кылып жүрдүңүз ошондо? Турмуш курбай, 30 жаш эми Алукулдун акбоз минген 30 жаш дейт. Буга чейин окудум, көптөгөн ийгиликтерге жетким келди, аракет кылдым, издендим, издегенимди таптым. Бирок өзүмдүн личный жашоомдо мондай көңүл бурулуп, өзүмдүн түгөйүмдү таппасам дагы жашоодо башка издеген нерселеримдин баарын таптым, аракет кылдым. Жана ошондой эле акыркы ушу 1-2 жылдын ичинде өзүм турмуш курсам деген оюм пайда болуп, азыр издеп жүрөм. Керемет. Сонун. Келиңиз. Махабат айымга суроом бар, куш келипсиз. Албетте буга чейин мамилеңиз болсо керек. Нурлан мырзага да ошол кызык болуп жаткандыр балким. Канча убакытка созулду? Эмне үчүн сүйлөшпөй калдыңыздар? Канча болду сүйлөшпөй калганыңыздарга? Ошол суроом. Мен айтчу вопросторду Санжар берип салды. Буга чейин олуттуу, эми калп айтпай эле коеюн, 30 жашка чейин олуттуу бир 2 жолу отношения болду менде мамиле. Акыркы мамилем бир 5 ай мурда бүткөн. Бирок ал мамиледе мен өзүм издеген адамды жана өзүм жашоодо көргүм келген адамды көрө алган жокмун. Просто жөн гана ал адам менин сезимдериме караганда ал адамдын сезими күчтүүрөөк болду да. Убакыт өтүп мен өзүмдүн адамым эмес экенин байкадым. Мындан кийин жашасам кыйын болуп калат го деген ойлор болду. Анткени мен талаптарыма туура келбей калды да. Так, менин суроом бар. Жеңе, ой. Эже. Мындай көрдүңүз да Нурлан байкемдин эмеси сакалы эле сонун да.
парикмахерскийде кыздар дагы иштейт го, баягы сакал алса кызганбайсызбы дегендейчи. Ошондой суроом бар эле. Мен негизи өзүм дагы парикмахерскийди бүткөнмүн. Женский, мужской стрижка, универсал. Болду мына эч жакка болду. Эгерде башка кыздарга барып формасын келтирем десе барса болот. Мен уруксат берем эгерде. Неге сиз өзүңүз алып бербейсиз ошондо? Өзүң алып бер десе өзүм да алып берем. Эч кандай проблема болбойт. Болду. Эки жол мамиледе болдум деп атпайсызбы? Ошол эки мамиленин убактысы канча созулду? Мен студентка кезимде 5 жылдай сүйлөштүм. Эң биринчи сүйлөшкөндө, эң биринчи мамилем ошондой 5 жылга созулду. Ал убакта мен өтө жаш болдум, окуумду бүтөм, дагы өзүмдүн профессиям боюнча иштейм деп турмушка чыкпайм дедим. Ошондуктан ошондой чогуу болбой калдык. Махабат айым, кош келдиңиз. Сизди эфирде көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Тандооңузда адашкан жоксуз. Мыкты, туруктуу, жакшы жигитти тандадыңыз. Анан мен сизге сурайын деген суроом, биз баягы кастингде кичине сырдашканга убактыбыз болуп калды эле, бир секретиңизди бир жакшы бир таанышым бар дедиңиз эле. Мамилебиз жакын, бирок мынчалык сүйүүгө чейин жеткен жок, бирок жакшы. Бирок ошол адам мени эфирден көрүп кызганабы, кызганбайбы ошонусун билишим керек эле дедиңиз. Ошону так даана чечип келдиңизби же кандай? Ошол суроо чыгаргым келдим негизи. Бул жерде сиз болбосоз да башка бирөө козгошу мүмкүн деп ойлоп келгем негизи. Ооба, менден чоң, өзүмдөн 4-5 жаш чоң бир байке болду. Ал экөөбүз сүйлөшүп, жакшы отношенияда ага карындаш катары сыйлашып жүрдүк. Ал байкеден бирок мен кыз жигит катарында жүргөн жокпуз, сүйлөшкөн жокпуз. Ал байкеге айтып, түшүндүрүп эле мен өзүмдүн талабымдагы бала жигитти караймын, ушул жакка барам деп айтканмын. Негизи буга чейин эле. Ал байке менен азыр мамиле жок, вообще сүйлөшпөй калганбыз. Саламатсызбы, Махабат, кандайсың? Экөөбүз кастингде чогуу катышканбыз. Эсенбек бар болчу. Өзү негизи ошо спорт менен заниматься этип, убактысы болбой калыптыр. Негизи чын жүрөктөн айтып берген баарынча. 1-2 жыл болду, ушу жакын арада ойлонуп калдым, күйөөгө тийиш керек депчи. Анан мен ойлойм, жакшы эле максатта келди. Жакшылап сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан Махабат, сен кантип ойлойсуң? Канча убакыт керек, например, Нурланды билип күйөөгө тийгенге канча убакыт керек деп ойлойсуңар силерде? Эгер чынын айтсам, бул азыр жашым 30га келди, көзүбүздөгү розовый очки түштү. Жүрөк менен эмес, акыл менен тандай турган убагыбыз. Анан бул мырза экөөбүз жакындан таанышсак, бир 3-4 ай жакшы билип, анан ошо анда экөөңүздөр мен кыскача эле булар эми брусный болсо меники позитивный болот го, кандай айттым. Сразу кыскача эле сөз суроо берейин сизге. Мына экөөңүздөрдүкү болуп кетти деп коюңуздар. Анан кийин Нурлан байкени кантип эркелетесиз? Сакалын көрүп. Мага негизи менин табитимдеги жигиттер булар сакалчан жигиттер. Буга чейин эле. Жок, ошо кантип эркелетесиз? Эси эркелете турган болсо мага Арстаным деген жагат. Арстаным? Демек, биз азыр Нурлан мырзанын жообун угуп көрөлү. Нурлан мырза, сиз кандай дейсиз? Чыгып келгенге даярсызбы же кылыктанасызбы деп? Жок, абдан сонун кыз экен. Мен дагы ачык айрым, мага да ушундай ачык айрым, өтө эле назик эмес, ачык айрым кыздар жагат. Талаптарыма абдан туура келип атат. Чай үстүнө чыгып сүйлөшпөгөнгө эмнеге болбосун? Сүйлөшүп, буюрса. Баракелде. Керемет. Кол чабуулар менен мына биздин бүгүнкү эфирдин соңундагы Махабат айым биздин Нурлан мырзага келип отурат. Бирок Гүлназ айым биз дагы буларды дароо эле бош кетирбестен, биз ар дайым мына апамдын чайы менен кетирели деп атабыз сиздерди. Ийгилик болсун. Эң сонун талапкер айым келди, колдон чыгарбаңыз эми. Чыныгы арстан экениңизди көргөзүңүз. Анда кол чабуулар менен биз эфирден сырткары узатып коелу. Ийгилик.
кийинки чыгарылыштарда бойлоруна чындыгында бүгүнкү эфирде 4 талапкер келди. Эми дагы бизге келем дегендер, катышуучуларга келем деген айымдар, мырзалар көп болот. Аралары суюла түшүнө элестетиңиз, бир келип турупчу. Бардык талапкерлер келип алып кетип калса, сөкөз эле калып калсак бияктачы. Бир четинен кубанып, бир четинен жана узатып атканда тынч дейчүбүз, Мына ушундай сонун долбоорду бизди колдогон дагы бир өнөктөшүбүз бар. Ал болсо Үмүт Соода Борбору. Үмүт Соода Борбору 7 дубанда кызмат кылат. Үмүт Соода Борборуна кирип соода кылыңыздар, анткени биздин ошол жаш ишкер айым ачкан Үмүт айым. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн жума күнү 20:30 сиздер менен эфирди кызыктуу кылып баштаганбыз. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан келе жаткан жумада, бейшемби күнү, жума күнү көрүшөбүз. Бүгүнкү биздин келген талапкерлер алып кеткен айымдар менен жосо мырза менен кандай мамиле куралды, кандай таанышуу маанайда өттү, анын бардыгын кайрадан келерки эфирде сиздер менен биргеликте билебиз. Бир жума күтүп туруңуздар. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасы